Жалал Абад облусунун акын жазуучуларынын калеминен жаралган «Эргүү» аттуу китеп жарыкка чыкты. Аталган китепке камтылган чыгармалар менен таанышуу 7 дубандан келген чыгармачыл инсандардын катышуусунда бааланды. Мыкты акын жазуучулар атайын мактоо баракчалар жана төш белгилер менен сыйланды. 82 жаш курактар калап калган Немат Маматов акындык өнөрүн 60 жаштардан өткөндө байкаган. Бирок каарылыкка моюн сунбастан китеп жазууга бел байлап, келечек жаштарга насаат иретинде бир топ ырсаптарды чагылдыра баштаган. Жаңыдан басылып чыккан «Эргүү» аттуу китепке өзүнүн сүйүү темасында чыгармаларын киргизген. Меники көбүнчө сүйүүрлар. Жалаң аялдар жакшы көрүн сүйүүрлардан бар. Анан макалла каптарым бар. Анан кийин поэзия бар. Рыгактар бар, башкалар бардыгы бар да. «Эргүү» чыгармачылык бирикмесинин башка коомдордон өзгөчөлүгү. Жаш курактары жогорулап калган кезде чыгармачылыкка киришкендер. Ошентсе да акын жазуучу катары бир топ эл алдында таанымал инсандар да мында чогулган. «Эргүү» чыгармачылык бирикмесинин башка баягы чыгармачыл коомдордон айырмасы бул жерде жаш калемгерлерди поэзия дүйнөсүнө дегеле калемгерлер пайгамбар жашын ашканда турмуштун көп ашуусун ашкан кезде аралашып жатат да. Бул баягы көп жерде 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш канат деп айтылса, бизде чыгармачыл чөйрөгө кечирээк кирген улуу аксакалдар, апалар, баатыр энелер бар да. Китеп окууну сүйгөн жаш муундар болсо, китептердеги саптарды өздөрүнүн талабына дал келерин билдиришет. Учурда китептин чыкканына аз болсо да, өз окурмандарын таба баштады. Китептин айырмасы Жалал Абадтагы бүт акындардын ырларын топтомосу. Өздөрүнүн шедеврларын жазып бул жерге калтырылган. Окурмандар болсо, китепте чагылдырылган ырсаптарга жогорку деңгээлде баа беришет. Айтымында айрым чыгармаларды окуган кезде айтылуу акын Алкул Осмонов менен мыскылды ырына кошуп жазган Байдылла Сарногоевдердин чыгармаларын эске саларын айтышат. Көпчүлүгүнүн ырларынан Алкулдун жити келип турат. Байдылданын жити келип турат. Жомарттын жити келип турат. Мединдин жити келип турат. Эми убакыт болгондо муну далилдей турган нерселер бар. Акыркы кездерде акын жазуучулардын чыгармаларын китептерден гана кезиктирүүгө мүмкүн. Бирок бул аздык кылат. Анткени коммуникация өнүккөн заманда жалпыга маалымдоо каражаттары да акындарга колдоо көрсөтүүсү керек. Себеби элдин көбү азыр телевидение жана интернетке көбүрөөк көңүл буруп калган. Буга байланыштуу 7-канал атайын лирика ыргактары көрсөтүүсүн ачкан эле. Чыгармачыл инсандарга ар дайым шык берүүгө бул берүү дайым дайыр экенин кошумчаланды. Элден чыккан биздин ушул таланттарды топтойлу, алардын чыгармачылыгын элге жайылтайлы деген негизде лирика ыргактары деген көрсөтүүнү эфирге алып чыкканбыз. Мына бүгүн ушул жерде көрөрмөн ушул биздин 7-каналга келип эфирден чыгып өзүнүн чыгармасын элге жеткире алган чыгармачыл инсандарды да көрүп отурам. Мына бирок бул баягы 7-каналдын өзүнүн жалгыз демилгеси болгон. Мына бүгүн болсо мына «Эргүү» деген фонду коому түзүлүп, ушул бир жакшы максаттарын, жакшы тилектерин айтып отурду. Мен аябагандай кубанычта отурдум. Жалал Абад облусундагы «Эргүү» акын жазуучулар коому учурда 700 дана китеп басылмаларын чыгарышкан. Эми 2018 жылга жаңы китептерди чагылдырып, элге тартуулоо максатта турушат. Дамир Нарматов, Улукбек Боронбаев, 7-канал.